Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuh. Qandaysыңар? Bizdi көрүп аткандар. Кеттик анда эмесе. Бисмиллах. Бүгүн уже 2 куруп чуркайбыз. Эмир. Кеттик эле. Старт. Футболдо деген эмне менен ойнойт? Баштын ичинде мээ бар, туурабы? Даже ошо мээден сигнал бармайынча сен вообще бутуң менен даже тебе албайсың. Так что давайте от души настройго үйрөнгүлө. Бүгүнкү деле упражнениялар баян күнү кайталап атабыз акырындан. Баарын эмес, но все равно ушулар керек экен техникага. Давай! Ислам ашып баратат, карачы. Эмне деп секириш бул? Нормальный бол. Жакшы Ису. Красавчик. Түз бер, Эмир, түз бер, түз. Түз пас чыгаргыла. Мына молар ушундай результат көрүп атсыңар, Буюрса, ушуну биз жакшы эмеге алып келебиз да, уровеньгечи иншаллах. Кайталайбыз. Кетти. Бурул, шашпа, кара эки жаң. Кимге бериш керек, Нура пас бергиле, жакшы. Теппейсиң, Мерхан. Күндү чыгарып санайбыз. Мына ошентип бүгүнкү тренировкабыз бүттү, буюрса. Биз ар дайым тренировкадан кийин беседа кылып атабыз кичине, бир 10 мүнөттүк. Футболдо деген акыл менен ойнош керек. Мээни иштетип ойнош керек. Буттан дагы мээ жакшы иштеш керек. Ойноп атканда сага пас берет го. Пас бергенде сен деген ошол убакта 5 суроого жооп беришиң керек да. Биринчиси, сен деген напарниктериң каякта жүрөт, ошону ойлонушуң керек. Экинчиси, противниктериң каякта жүрөт. Үчүнчүсү, сага давление болуп атабы ошол жерде. Противник чуркап келатабы, кайсыл сторонадан келатат, ошону карашыңар керек. Төртүнчүсү, каяка пас берем уже деп. Бешинчиси болсо, андан кийин пас бергенден кийин каяка ачыла калам дегенди ойлонушуңар керек. Түшүнүп атасыңарбы? Каждый игрок ошону ойлонсо, ошондо жакшы оюн жүрөт.